Саламатсыздарбы, Кыргызстанда парламенттик шайлоо алгачкы ирет аралаш система менен өтүп, шайлоо тартиптери өзгөрдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын берген маалыматына ылайык, сиздин колуңузга 2 бюллетень берилет. Анын биринде партиялык тизме менен бараткан талапкерлер, дагы биринде сиз жашаган аймактагы бир мандаттуу талапкерлердин тизмесин тандашыңыз керек. Андан соң 2 башка урнага саласыз. Партиялык системада алгач партияны белгилейсиз. Андан соң сиз колдогон талапкердин тизмедеги номерин белгилейсиз. Ал эми бир мандаттуу талапкерди шайлоодо сиз жашап жаткан аймактан жарышып жаткан талапкердин тизмеси болот. Жана анын бирин тандайсыз. Мисалы, облустан же райондон 5 талапкер ат салышып жаткан болсо, алардын бирин гана белгилей аласыз. Парламенттик шайлоо аралаш системада өтүп жаткандыктан Супер ТВ телеканалы шаар тургундарынан шайлоо тартиби сизге түшүнүктүүбү деген суроо менен кайрылдык. Одномандатный анан партияга шайлайбыз, ошол жөнүндө кабарым бар, а именно кандай шайлайт, азыр буну сураштыр аста. Кыйынчылык деле болгон жок, айтып беришти. Что я не знал, это помимо того, что нужно выбрать партию, еще нужно выбрать члена партии. Да, аралаш система менен өтүп. Бюллетень экен болду да. Азыр сиз парламенттик шайлоодон чыктыңыз. Буга чейинки түшүнүктүү эле болду да. Түшүнүктүү, мен китепти окудум. Ошол жерде китеп бар экен. Жок, учетум жок. Дайым эле келебизди биз. Улуу кишилер обычно дайым эле келет да. Анан мен голосовать эттим. Одномандатныйды эч кимди билбейт экен. Одномандатныйды эчтеке кылган жокмун. Против чектеп койдум. Кыйынчылык деле болгон жок, айтып беришти. Анан телевизордон күнүгө эле көрсөтүп атты да. Тигинти келет, тияка койгула, бияка койгула. Анан кийин мен в общем буйруганы болот. Буйруса чын эле таза болсо эле болду. Эл уже күтүп, уже чарчап бүтүштү. Уже ишенбей да калышты, чын эле айтканда, выборлорго. Эми ушул выбор жакшы өтсө болду. Ну все понятно. Вот я все понятно, все как в прошлый раз. Единственное вот отличие, что одномандатные округа это хорошо. Но что я не знал, это помимо того, что нужно выбрать партию, еще нужно выбрать члена партии. То есть вот это я не знал. Ну хорошо, что там есть и книжка с фамилиями, и газета. Азыр сиз парламенттик шайлоодон чыктыңыз. Шайлоо тартиптери оңой эле болдубу? Түшүнүктүү эле, бул жерде эч кандай деле эмеси жок экен. Нормально эле да мындай. Биринчи партияны анан каалаган кишиңде одномандатный болсо мурун өтүп эле жүргөн шайлоодо. Поэтому баары жайында экен. Шайлагандарга, шайлануучуларга кааларым чын дили менен карапайым элге эмгек кылып берсе эле ошону каалайм. Беркилерге окшоп анан шайлангандан кийин саламга келбей калышат го кээ бирөө минтип эле. Ошондой болбосун каалайм да. 5 жыл акимдиктен берсе эл өзү билет ким кандай баалап алышты. Быйылкы шайлоо мурунку шайлоолорго караганда мындай айырмачылык болдуго? Сиздерге түшүнүктүү эле болдубу? Түшүнүктүү болду баары. Болду. Айырмачылыгы кандай болду? Айырмачылыгы мурунку баягы выбор болгондо баягы коррупция дейби, же болбосо эме голосторду сатып алабы, ошондой айырмасы азыр билинди да. Себеп дегенде мурунку эмелерде выборлордо депутаттыкка шайлоого элдер аз барчу да. Себеп дегенде анда мурун эле голосторду сатып алып эле, анан кийин баягы честный, баягы тыйын албаган, мамлекет үчүн иштеген адамдар гана баягы выборго барчу да. Очередь жок болчу. Анан быйыл мындай азыр ошолорго карама каршы чыгып, эл баягы коррупцияларга жол бербеш үчүн, голос сатып албаш үчүн азыр очередь да. Себеп дегенде мурункудай бул акча тараткан жок, ошол себептен азыр очередь экен да. Биз очередте туруп, кадимкидей эле өзүбүздүн
баягы кандидаттарга голосубузду бердик. Таң калып атты. Неге мындай очередь болуп калган? Эмне үчүн очередь болуп калган деп биз ошентип эртең менен башта очередь. Биз да ойлоп калдык, очередь го деп анан шыр эле билдик. Мына акча алгандар жатат үйүндө былтыр мурункулар. Азыр жакшы акча берилген жок. Түшүнүктүү эле болду да. Түшүнүктүү, мен китепти окудум. Ошол жерде китеп бар экен. Китептен бүт түшүндүм. Баарын карадым, кимге голос бергенбиз? Эметтик, ошо. Бүт эле китепти окуп баарын түшүндүм. Ата биринчи түшүнбөй турган баарын түшүндүм мен. Буга чейин шайлоо тартиптерин окудуңуз беле? Бул жылы аралаш система болуп бир аз айырмаланат да, мындай түшүнүктүү эле. Азыр одномандатный анан партияга шайлайбыз, ошол жөнүндө кабарым бар. Именно кандай шайлайт азыр барып сурашып турабыз да. Азыр эми маалымат аласыз? Азыр барып маалымат алам. Рахмат. 10.03 биздин участокто бир мандаттуу шайлоо округу боюнча 1386 киши катталган. Ал эми бирдиктүү шайлоо округу боюнча 1486 адам катталган. Азыркы убакытка караганда 15% шайлоочулар келди. Бир мандаттуу боюнча 435 адам шайлады, ал эми бирдиктүү шайлоо боюнча 456 адам. Азыркы убакытка бардыгы жакшы, бүт баары тынчтыкта өтүп жатат. Кыргызстандын шайлоо тилкелеринде добуш берүү уланып жатат. Татуулдук милдетиңизди аткарып добуш бериңиз.